Элдик медиа порталынын бүгүнкү күндөгү кызыктуу жана турмуштан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жылыз Байысова. Алгач маанилүү окуяларды камтыган кыскача мазмуну. Орун алмашуудан сумма өзгөрөбү? Коомдук телеканалдын башчысы болуп НТС каналынын директору келди. Ошондуктан бүгүн кеңеш ошол адамды тандап алды болуш керек деп эсептейм. Эшектин терисин экспорттойбуз дегендер чыгып, этин кайда алып барабыз деп баштары катышты. Жогорку кеңештин депутаттары менен өкмөт мүчөлөрү жазгы талаа жумуштарын талкуулаганда сөз болду. Кыргыздын 7 атасы эч качан эшек менен байыган эмес. Балдардын кийимдерин жууп тазалап арзыбаган акча тапкан энелер 8 мартты майрам деп эсептебейт. Ош базардагы энелер жаз майрамына кандай даярданууда? ГАИни сүзө качырган айдоочунун видеосу интернетте талкууга алынды. Башка чара көрүлөбү? Саламатсыздарбы? Ушул жана башка кабарлар биздин элдик медиа порталында. Бүгүн коомдук каналга жаңы жетекчи шайланды. НТС каналынын башчысы Жайнак Үсөн уулу Эмилим Карпбековдун ордун басат. Буга чейин бул каналды ким жетектейт деген суроо соц тармактарда талкууга алынып, айрымдар өз көмөчүнө гүл тартып жүргөн. Байкоочу кеңеш шайлоо өткөрүп, акыры талашка чекит коюлду. Эми КТРКны 4 жыл Жайнак Үсөн уулу башкарат. 15 адамдан турган байкоочу кеңеш бүгүн жабык добуш менен коомдук 1 каналдын башчысын шайлашты. Буга чейин башка директорлук кызматка сынак жарыяланып, 17 талапкер тандалган. Алардын 8 финалга өткөн болчу. Эми акыркы айлампада 7 киши тандалды. Шайлоого бир нече саат калганда Мирлан Саңмыйкожо өз каалоосу менен арыз жазып, талапкерлигин алып салган. Анын мындай кадамы көпчүлүктүн оюн эки жаңсы кылып, айрымдары оюн болуп жатат деген комментарийлерин билдиришкен. Көзүм жетпегендиктен же иштен коркконумдан чегингеним жок. Ошол эле учурда бир жактардан, бийлик же жеке тараптардан кысым болбогонун баса белгилейм. Менин талапкерлигимди алуумдун максаты алдыдагы шайлоону жокко чыгарбоо үчүн болду. Биз ар бирибиз кол жеткен жерден эле ишти кыйрата берсек кандай болот? Антип атып эмнеге жетиштик? Өз кызыкчылыгымды көздөп, ыплас оюнга аралашкым келген жок. Жабык добуштун жыйынтыгы менен 15 адамдын 13 добушуна ээ болуп, азыркы НТС каналынын жетекчиси Жайнак Үсөн уулу алдыга чыкты. Ал эми Болотбек Тилебаев жана Галина Байтерековаларга бирден добуш берилген. Байкоочу кеңештин төрагасы жеңип чыккан талапкердин программасы жакшы болгондугун айтат. Ага кошумча эч кандай саясий оюндар болбогондугун. Мындай ойлорду четке кагууга Жайнак Үсөн уулунун НТС иштерин мисал келтирди. Менин оюмча биз акырындык менен саясий маданият турку үйрөнүп баратабыз да. Акырындык мененчи. Биз деген мына бизди айыптап чайкоочу кеңеш, байкоочу кеңеш дегендерди болбоду депутаттар тарабынан. Анан чайкоочу кеңеш эмнеси чайкоочу кеңеш? Эгерде биз деген оппозициялык телеканалдын жеке менчик болгондо да одиозный саясатчы Өмүрбек Бабановдун телеканалынын директорун КТРК алып келип шайлап койдук. Бул жерде менин оюмча анын баягы иш билгиликтүү, профессионалдуулугу, өзүнүн программасын ушунчалык бизге аябай жеткиликтүү түшүндүрүп бергенинде жатат баардыгысы. Жалпы талапкерлер менен кошо Үсөн уулу Жайнактын дагы программасы менен таанышканбыз. Абдан мыкты программалардын бирин сунуштаган. Анткени өзү буга чейин жеке каналдарда дагы жетекчи болуп, эл аралык алкакта дагы, Кыргызстандын ичинде дагы ушул медиа тармагында абдан чоң иштерди жүргүзгөн талапкер экенине көзүбүз жеткен. Ошондуктан байкоочу кеңештин дагы менин оюмча ою бир чыгып, ошол талапкердиге токтолду деп айта алам. Анткени шайланган талапкердин, шайланган Үсөн уулу Жайнактын программасы абдан кеңири, өтө келечектүү программа болгон. Ошондуктан бүгүн кеңеш ошол адамды тандап алды болуш керек деп эсептейм. Эми голосование болду. Эмнеси болсо да болору болду. Эми көрөбүз да, дальше кандай болот, кандай окат кылабыз. Кантип КТРК оңолот, кандай кылып эл көрө турган, эл сүйгөн канал болот. Жалаң эле бир канал болуп, лидер болуп чыга келсе гана эми. Ал эми талапкердин бири коомчулукта ушул болот деп жаткан Ибраим Нуракун уулу биздин кабарчылар менен байланышып, жаңы жетекчи биздин программаларды колдонуш керек деп эсептейт. Эң негизгиси мен өзүмдүн программамды, көздөгөн максатымды, көз карашымды билдирип койдум да. Анан кийин жеңип чыккан кандидат ошо Жайнак Үсөн уулу баардык эле ошо талапкерлердин 22 талапкердин баардыгынын ой пикирлерин эске алып иштесе керек деп ойлойм.
Ал эми Ош областынын Мады айылында эшек бизнеси өнүгүп жатканын, өкмөттүн жазгы тала жумуштары жөнүндө маалымат угулуп жаткан учурда депутат Тынчтыкбек Шайназаров билдирип чыкты. Айтымында Ош областынын Мады кыштагында Кытайдын жарандары эшек баккан ферма ачып алышкан. Мамлекеттик ветеринардык инспекция каякты карап жатат деп суроо узатты. Кыргыздын 7 атасы эч качан эшек менен байыган эмес. Мына Кара Суу районунун Мады айылынын тургундары өкмөткө өтө нааразы. 2018 жылдын жай айында мен ушул маселени көтөргөм. Ушул Мады айылында 3000ден ашу эшектерди кармаган ферманы жабуу боюнча мен маселени көтөргөндө, өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жумаканов Калысбек Туратбекович сөз берген, уада берген, жабабыз унчукпай тур, мартка чейин, февраль ичи мартка чейин жабабыз деген. Бирок ферманы жабуунун ордуна Оштун жанында жайгашкан башка эшек ферманы алып келип үстүнө кошуп коюп атат. Мындай нааразычылыкка мамлекеттик ветеринария жана фитосанитардык коопсуздуктан жооп берип эшектер идентификациядан өткөрүлгөнүн жана санитардык нормалар сакталып жатканын билдирди. Сизге биз кат жүзүндө жооп бергенде өзүңүзгө да мен жолугуп айттым эле, ал жер ошол убактарда кемчиликтер бар болчу. Эми азыр тегерегинин баарын коруп, санитардык зонаны камсыз кылып, биобезопасность дегендин баарын сактап, нормага ылайыктап койсо биз аларга таасир кыла албай атпайбызбы? Эч кандай кыла албайт экенбиз. Экинчиден ал жерге эшектер келгенде, эшектердин баары тең ветеринардык санитардык кароодон өтүп, идентификациядан өтүп, лабораториядан текшерүүдөн өтүп атпайбы баары теңчи? Анан биз кантип биз ал мыйзамга каршы иш кыла алабыз? Иш кыла албай атабыз чындыгында. Биздин колубуз азыр тушоолу. Эгерде бардыгы тең нормага туура келип атса, алардын да өзүнүн талабы бар да. Туура көрсө түшүнсөңүз, анан ал өзү айылдан мындай алысыраак жерде турат. Айылдын ичинде эмес да. Эшек бизнеси көп жылдан бери көтөрүлүп, бирок жыйынтык чыкпай келет. Себеби мыйзам сакталбайт. Мисалы, коопсуз шаар ишке киргени камера бар жерде, эреже бузбаган айдоочулар видео байкоо жок жерде ГАИни көзгө илбей сүзө качырууда. Бирок көчөдөгү эмес, унаадагы камералар тартып жатат. Эми бул жерден баягы кызматкер нарушениясына баягы кубалап преследовать этип келишсе керек. Андан кийин жана жер сүзүп качып атат. Андан кийин сол кармалдуу кандай болду, тергөөгө өткөрүлдү, эмне болду, ал эми данныйлардын баарын сакташ керек. Ушуга улайлы интернетте кыргыз жаранын машина коюп ал эсине келе албай жаткан видео тарады. Тасма Москва шаарында тартылган. Видеонун авторунун айтымында бул кырсык Вавилов 60 жаш Октябрь көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Машина койгон жаранды тез жардам менен ооруканага алып кетишкен. Аймактык кабарларга кезек берели. Кечээ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице-спикери Аида Касымалиева Талас шаарында болуп, шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун абалынан кабар алды. Мындан тышкары вице-спикер айым Талас районундагы Көкөй, Бердике Баатыр, Өмүралиев айыл аймактарына барып, элеттеги бала бакча жана мектептердин шарттары менен таанышты. Алгач Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице-спикери Аида Касымалиева Талас шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун абалы менен таанышты. Мында ал ак кабатчандардын медициналык тейлөө шарттарынан кабар алып, андан соң имараттын көйгөйлүү болгон объектилерин көрдү. Анткени бүгүнкү күндө шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борбору капиталдык ремонт иштерине муктаж болуп жаткандыгын мекеменин жетекчиси Аттокур Шадиев айтат. 75% айлыкка кетет кызматкерлер. Анан калган 25% ушу здание отоплениесинен кышкы освещение, скорая помощь ошого кетет дагы ремонтко фактически акча калбаган. Анан биздин СЦИ шаардын чак ортосунда турганынан ошо ремонт аябай катуу талап кылып атат. Өзүбүздүн күч менен 1-2 кабинеттен жасап, 1-2 чайниктен отуруп, мүмкүнчүлүккө жараша. Сметасы боюнча канча болду эле, мага катташтырып кетпедиңизби? Сметасы боюнча 30 миллион. Анан бүгүнкү күндө внутренний губернаторубуз Айнеке 1 миллион акча. 1 миллион. Бул бетинен бак немеден капстройдон берди да. Губернатор быйыл бизге ошо жакшы карап атат. Мэрия карады, мына жерде 2 комната үстө фирмаларын оңдоп алдык.
Андан соң вице-спикер айым айыл аймактарды көздөй бет алды. Алгач Аида Касымалиева Бердике Баатыр айыл аймагындагы Кумарык айыбына барып, андагы Байчечекей балдар бакчасынын шарттарынан кабар алды. Анткени бул социалдык объект 3 айылды камтыган айыл аймактагы жалгыз бала бакча. Андыктан мында балдар үчүн шарттарды жакшыртуу аракети башкы орунда. Бул эмне тамак? Түшүк тамакпы? Бесмеби? Сага жагатабы? Мындагы көйгөйлүү маселе болуп, аталган имараттын ички бөлүгүн ремонттон өткөрүп, бөлмөлөрдү оңдоп түзөп, калган жумуштарын бүткөрүү үчүн ири каражат талап кылынат. Биз ишке киргизгенде наркы эң биринчи бөлүгүнөн баштаганбыз да. Биринчи бөлүгүнөн баштап, анан улам бирткеде STEM грант, улам бир проектке кирип отуруп, эми буну до конца аягына чейин жеттик. Бирок азыр проблеманы алдан көрсөтөбүз. Кайра проблема баягы биздин кирген жакта болуп атат да. Элдин суроо талабы көп. Керек болсо бул жердеги интернаттын эмне кереги бар, балдарыбызды беребиз деп. 3 айында бул жерде бала бакча жок, бирөө эле ушул жерде. Эми бул жерге Кос Чак айылынан да алып келишет. Арашадан да алып келишет. Андан соң вице-спикер айым Көгөй айыл аймагындагы Казак Момунов атындагы Таш төбө орто мектебине барды. Анткени бул мектептин имаратына Аксай айылындагы Манас лицейинин окуучулары көчүп келишкен. Бүгүнкү күндө мында жылуулук системасынын абалы начар. Азыр деле жылыбайт го? Бул жагы жылыйт. Жылысабыз, жылыбайт, бирок улам 35 жыл болуптур. Мындан тышкары класстык бөлмөлөрдү, жатакананы оңдоп түзөө үчүн ири каражат жана убакыт керектигин лицейдин директору билдирет. Андыктан вице-спикер айым лицей интернатын окуучуларына кайрылып, билим алуу башкы орунда экендигин белгиледи. Жакшы окуңуздар, барыңыздар, улантыңыздар. Эң башкы байлык бул адамдардын билими да. Биздин Кыргызстандагы эң башкы байлык бул силерсиңер. Келечеги жакшы билим алып, жакшы ден соолукта болуп, азыр кесип тандаш керек. Окуучулардын окуу шарттарынан кабар алган вице-спикер Аида Касымалиева Үсөнбек Өмүралиев айыл аймагындагы ишкер айымдын аракети алдында курулган Дамира Молдоярова атындагы балдар бакчасына барып, бөбөктөргө көрүлгөн шарттарга күбө болду. Мында балдар кыздар 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата жагымдуу маанай тартуулашты. Бул чоң эмгек. Ар бир айылда, ар бир облуста сизге окшогон адамдар болсо, бул Кыргызстан тез эле бутунан туруп кетет да. Сиздерге чоң рахмат, жамаатка, анда эжекелерге, барыңыздарга чоң рахмат. Сиз айткан маселени мага айтышты. Көзөмөлдөйм, сөзсүз. Аны өзүм киришем. Биз бала дегенде ошо вице-спикер катары дагы, депутат катары дагы мен көбүнчө ошо социалдык маселелерге көңүл бурам да. Аны ошол кандай десем, абдан жаман акыбалда калган балдарды көргөндө чындап эле зээнин кейип, ошол биздин эң негизги максатыбыз балдарыбызды көтөрүшүбүз керек. Ошондуктан келе жаткан байрамыңыздар менен дагы мен байма-бай келип турам. Иш-чаранын алкагында кирешесин эл менен бөлүшкөн ишкер айым Дамира Молдоярова жакынкы арада Үсөнбек Өмүралиев айыл аймагына дагы бир бала бакча курууну көздөп жаткандыгын ачык билдирди. Жакында эле конгресс женщина менен баргам. Анан мен жасаган иштеримде как меценаттар аябай жакшы кабыл алышып, анан эки таштуу проектисин салып атам. 100 орунду дагы ушу айылдын баш жак жагына курдуртуп берейин деп атам. Анан ошо проект өтүп калса, Кудай берсе дагы бир садик болот. Балдар кыздардын өнөрлөрүнө облус башчы Марат Мураталиев дагы күбө болуп, элет жерин кыдырып, элдин социалдык абалынан кабар алган жогорку кеңештин вице-спикерине ыраазычылык билдирди. Эже карындаштарыбыз Аида Касымалиева, Дамир эже бүгүнкү келе жаткан 8 март байрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүн жакшы мероприятиялар болуп атат. Аида Камчыбековна өзү келип бүгүн аябай чоң мероприятие өттү биздин Таласта. Мен ойлойм, сиз өзүңүз да бир канаттандыңыз болуш керек Талас элинин вопросторуна. Бизде ушундай Таласта активный элибиз. Эми мынакей жерде Аида Касымалиева өзү келип ушундай элге аралашып атканы бул биз үчүн да чоң сүймөк. Сиздердин келип турганыңыз бизге ыйгарымдуу өкүлгө деле жакшы экен иштегениң үчүн. Мына келишип атат, өз көздөрү менен көрүп атат деп. Кудайым буйруса биздин мамлекетибиз өнүгүүнүн алдында. Таласка болгон иш сапарына жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева айыл аймактардагы жана шаар ичиндеги колдоого муктаж болгон социалдык объектилердин шарттарын эске алып, бул багыттагы маселелерди карап чыгаарын айтып, жакынкы арада көчмө жыйын кылып, Талас жергесине дагы бир ирет келерин убада кылды. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас району.
Аялдардын эл аралык күнү бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө белгиленген майрам. Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата областык деңгээлдеги иш-чара болуп өттү. Ага Жалал Абад областынын аймагынан келген 300дөн ашык айымдар катышты. Мында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аял затынын коомдук орду тууралуу айтып, куттуктоолорун жылдашты. Мындан тышкары областтын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн бир катар энелер ардак грамоталар менен сыйланышты. Азыркы тапта жалпы эле энелердин башын бириктирген 8 март аялдардын эл аралык майрамына арналган иш-чаралар колго алынууда. Барпатындагы Кыргыз драма театрында дал ушул майрамга карата салтанаттуу иш-чара орун алды. Мында бир катар апалар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан сыйлыктарга ээ болушту. Алардын катарында көп жылдар бою мамлекеттик кызматта эмгектенип келе жаткан Айчүрөк Исаева да бар. Ал үчүн бүгүнкү күн өзгөчө болду. Анткени майрам алдында Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Менин өмүрүмдүн 30 жылдан ашуун жайы, жазы ушул Жалал Абадка байланышкан. Ошон үчүн Жалал Абад шаарына жашаш эле эмес, Жалал Абад шаарына дагы ушул социалдык, экономикалык багыттарына иш жасасаң гана ушундай ардактуу атуул деген чоң номинацияны алат экенсиң да. Аллага миңнете шүгүр, ушул жерде тапшырылгандын өзү дагы менин бакытым, менин эмгегим, менин дөөлөтүм. Анан бул дагы өмүрүмө өмүр кошот. Энергия кошот. Бүгүнкү иш-чара жалпы эле аял затына арналды. Бул жерге энелер, жаш муундагы кыз келиндер келишкен. Анткени аялдардын эл аралык майрамын өз деңгээлинде белгилөө үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан атайын камылгалар көрүлгөн. Атайын областтык деңгээлде район шаарлардан атайын ардактуу айымдарды, асыл айымдарды чакырып, ушул жерге Барпы театрына атайын чакырып, өзүбүздүн сыйлыктарды тапшырып, куттуктоолорубузду айтып, ушул кишилердин бир көңүлүн көтөрөлү деп мына чакырып отурабыз. Бул дайым салт болуп калган. Жаздын 1-айында аял затына дайым биз жергиликтүү бийлик жетекчилери куттуктоолорун айтып келет, колдоолорун айтып келет, кылып келебиз. Мындай айтканда, бүгүнкү иш-чара ушу аял затына арналган. Үйдүн куту, баланын, үй бүлөнүн бактысы, турмуштун эчен азап тозогун башынан өткөрүп, балдары үчүн өмүр бою кам көргөн энелерге теңдеш зат жок. Ал эми бүгүнкү куттуктоо сөздөрдүн баары энелерге арналды. Аны менен катар алардын коомдук орду чоң экендигин мындагылар белгилешти. Албетте, аял заты эшикке чыгып, эркек үйгө кирип эне. Коломтонун очогун өчүрбөстөн балага татыктуу тарбия берип, сүйүктүү жар болуп, ошо жашоонун учугун улап келет. Булардын коомдогу орду албетте өтө бийик. Энелерге кандай мактоо айтсак да жарашат. Алардын бизге төккөн мээрими, мээнети актап бүткүс. Анткени бейиш энелердин таман астында. Андыктан ар дайым асылзаада айымдар бар болсун. Зарина Жапар кызы, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Айымдардын эл аралык майрамына саналуу гана күндөр калды. Ар бир аял заты үчүн бул күн маанилүү. Кээ бири кымбат белек алууну кыялданса, бактыгүл айымга окшогон базардын суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, күнүмдүк оокат үчүн майда чүрө сатып базарды байырлагандар үйдүн куту болуп, жылуу жумшак балдарынын жанында отургусу келет. Майрам деле үйдө отурабыз да. Балдар менен. Чыкпайсыз базарга? Базарга кирбейм. Бир күн чыгып калып ошо. Например, биз өзүбүздүн балдардыкын деле сатабыз. Күйөөм кийбей коет, сиңдим берет, туугандар берет кийбеген кийимдерди. Ошонун үстүнө жууп алып келип сатабыз. Таза эле, 1-2 мооздарына жакшы кийимдерди. Жарты басынан дагы 20 сом, 30 сом, 50 сом деп сатабыз. Бир жумада канча чыгасыз өзүңүз бул жерге базарга? Бир жумада 3 жолу чыккан. 3 жолу же 4 жолу чыккан. Мен өзүм чапмам. Өтүп арзан, аябай арзан. Чок үйдө тургандан көрө кыймылданып жакшы, ден-соолукка жакшы. Мен ушул иш базарында 6 жылдан бери чай сатып иштейм ушулар менен. Бул жерде жалаң эле пенсионерлер, жана оорукчан балдары барлар, жесир жетимдер иштейт жалаң элечи. Ушулар местасы деле жок байкуштар. Ушинтип эле кээде кууйт. Кубай калганда мынантип отуруп сатышат байкуштар ушул.
элегиз. Мен деле карызга эле берем бул байкуштарга кетишке дейин. Соодасы болсо болот, болбосо жок кетишет. Ошо чай тамагыңызды жеп алып анан төлөй албай калган учурлар Төлөй албай калгандар толтура эле болот. Толтура эле. Толтура адамдарга берем, бирок төлөй албай калгандар деле бар. Эми алайын десең эчтекеси жок да байкуштар. Эмнесин аласың? Карап турсаң, жалганда 10 сом, 20 сом деп сатышат товарларды. Көзүм көрүп атпайм буларды. Мындай материалдар, много материал штапель да булар. 5 метр. Баасы канча ошо штапелдиңиз? Штапель 200 сом. Тургу 5 метр 200 сом берип атам, арзан берип атам. Бу деле штапель, бу деле ошо 5 метр. Канткен күндө да апалар аял заты дүйнөгө түркүк болуп келет. Гүл деп татайбыз. Гүл демекчи гүл дүйнөсүнүн аял заты менен салыштырып келебиз. Бир жылда бир келүүчү айымдардын эл аралык күнүнө карата Борбор калабыбыздын көчө кесилиштеринде ажайып кооз гүлдөрдүн түрлөрү сатыкка чыкты. Мырзалар өз кезегинде сөзсүз түрдө жакын адамдарына гүл белекке беришерин айтышат. Кыздарга эң жакшы белек. Мен ойлойсум. Өзүбүздүн барлыгыбыз деп ойлосом болот. Мен кыздарга гүл белек кылгам, роза, особенно стадная роза деген бар го. Ушуна белек кылгам. Мен эң биринчи отчет апама белек кылам го. Как обычно гүл, анан мындай эле подарка эмес, особо тюльпан деп ойлойм. Мен болсо жанымда азыр жашап жаткан эжекеме подарка берейин деп аткам. Атайын кичинекей мишка алып алып. Ошо мишка берейин деп атам. Урматтуу жакшынакай апаларыбыз, жакшынакай айымдар, жакшынакай карындаштарыбыз, эжелерибизди ушул 1-2 күндөн кийин жакшынакай бүткүл дүйнөлүк эл аралык чоң майрамда, ошол майрамда барына чын ден соолук каалайм. Ден соолуктар чын болсун, каалаган ой максаттарына жетсин, жумуштар иштеринде чоң ийгиликтер жетсин. Ушуну менен күнгө алынган жаңылыктар топтому жыйынтыкталды. Эгер сизде кызыктуу маалыматтар болсо 0755 1085 01 номерине жөнөтүп турсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.